Өткөн сабагыбызда Мухаммад Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам деген сабагыбыздын биринчи сабагын алганбыз. Бүгүн иншалла ошол сабагыбызды уланта эле экинчи сабакты алабыз. Ошол сабакта биз Мухаммадун Расулуллах, Мухаммад Алланын элчиси деген сөздүн маанисин түшүнүп, бул ар бир мусулмандын Аллах субхана тааланын элчиси Мухаммадды пайгамбар экенин таанып, моюнга алып, ошого күбөлүк берем деген сөздү ишеничти билдирет деп айтып кеткенбиз. Эми ушинтип ар бир адам, ар бир мусулман күбөлүк келтиргенден кийин ошол күбөлүк келтирип аткан адамдан, мусулмандан талап кылына турган эң негизги нерселер бар. Ошол негизги нерселердин эң биринчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк келтиргенден кийин ошол пайгамбарга баш ийиш керек. Пайгамбар кандай сөз айтпасын, кандай ишти көрсөтпөсүн, эгерде ошол иште, ошол сөздө буйрук бар болгон болсо, ар бир мусулман сөзсүз түрдө ошол буйрук баш ийиш керек. Бул биринчиси. Экинчи талап кылына турган нерсе, ким пайгамбарды пайгамбар деп тааныгандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне нерседен тыйып, мусулмандарды кандай нерседен кайтарган болсо, ошону кабыл кылып, ошол нерседен ар бир мусулман тыйылыш керек. Үчүнчү, эмне нерседен кабар берилген болсо, ошол кабарды четке какпастан толугу менен кабыл алыш керек. Анткени шариаттын өкүмү менен кабар берет. Буга чейинки болгон коомдор жөнүндө, пайгамбарлар жөнүндө, бейиш тозок жөнүндө кабар берет. Мына ушунун баарын тең кандай кабар бербесин, баардык кабарын, баардык пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алып келген маалыматты бирөөсүн да четке какпастан ар бир мусулман кабыл алыш керек. Төртүнчүсү, ар бир мусулман Аллах субхана таалага сыйынып ибадат кылып атканда, динди карманып, дин менен жашап аткан убагында сөзсүз түрдө ошо динин карманууда, динди түшүнүүдө, Аллах субхана таалага сыйынууда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай көрсөтүп, кандай үйрөтүп кеткен болсо, ошо пайгамбарыбыз үйрөткөндөй, көрсөткөндөй жол менен Алла таалага сыйынып, динди түшүнүп кармануу. Мына ушул төрт негизги нерсе. Ушуну бизден жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга күбөлүк келтирүү, ушу ар бир мусулмандан ушу төрт нерсени талап кылат. Бул төрт нерсе эң негизги нерсе. Булардын ар биринин өзүнүн иншалла далилдери бар. Ар бирине токтолуп, далилдери менен айтып, иншалла сабактарыбызды кылып турабыз. Анткени ар бир мусулман ушул нерселерди билип, ошого амал кылып, ошого бекем болуш керек. Жөн гана сөз менен эмес, иш жүзүндө дагы ошол нерсеге бекем болуш керек. Антпесе ошол күбөлүк келтирген мусулмандын күбөлүгү же жараксыз болот, же алсыз болот. Ошол күбөлүгүн тастыктай турган нерселер мына ушул төрт нерсе. Канчалык деңгээлде ар бир мусулман пайгамбарыбызга баш ийип, ар бир кандай буйрук келбесин, ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын тыйган нерселеринен тыйылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кабар берген нерселердин баардыгына ишенип, пайгамбарыбыз кандай Алла таалага ибадат кылып, динде Алла таалага сыйынууну кандай көрсөтүп кеткен болсо, ошол жол менен, ошо пайгамбарыбыз көрсөткөндөй гана Алла таалага сыйынуу, мына ошол чыныгы мусулмандын ыйманын, ошол адамдын чыныгы күбөлүгү так жана туура болгон экенин тастыктап көрсөтүп турат. Ошондуктан бул негизги маселе. Жогоруда айтып кеттик, мына ар биринин өзүнүн далилдери бар, ушуга токтолуп, иншалла сабак кылабыз деп. Ошол ар биринин далилдерине токтоордон мурун, ошолорду айтыштан мурун, ошо негизги дагы бир маселе бар, ошону айтып кетейин. Эми бул эле баары тең бири бирине байланыштуу. Бирок эмне себептен биз ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип, жана жогоруда айтылган нерселерди аткарып, Алла тааланын элчисин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды сыйлап, урматтап, ошонун жолун бекем карманып, динибизди өзүбүздүн оюбуз менен, каалообуз менен кармай бербестен, пайгамбарыбызды ээрчип кармашыбыз керек деп эмнеге биз ушул нерсени айтып ушуга басым жасап атабыз? Эмне себептен ар бир мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күбөлүк келтириш керек, ошо күбөлүк талап кылган нерсени аткарыш керек деп айтып атабыз? Анткени биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерселердин баарын, дин маселелерин, дин өкүмдөрүн, Аллах субхана тааланын динин бизге үйрөткөндө, ал эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн оюнан чыгарып, өзүнүн каалоосу менен ал нерсени айткан эмес. Баары тең эмне вахий, Алла таала тараптан келген кабар болуп саналат. Ошондуктан биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип атабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерселерди өзүнүн оюнан чыгарып айткан эмес. Баары тең Аллах субхана тааланын буйругу менен, Алла тааланын көзөмөлү менен, Аллах субхана тааланын айткандары менен болгондуктан ошол нерселерди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирин дагы калтырбастан, бирин дагы өзгөртпөстөн, алымча кошумчасы жок, так жеткиргендиктен биз ошо пайгамбарыбызды ээрчип, динди карманышыбыз керек деп айтып атабыз. Мына бул жөнүндө Аллах субхана таала өзүнүн ыйык китебинде Куранда көп жерде эскерет. Мына ошолордун кээ бирлерин айта кетели.
Мына Наджм сүресінде Алла Таала айтып атат пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнінде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Ал ешқашан өзінің қалауысы менен бір нәрсені айтып сөйлей бербейді. Ин хуа илля вахи, анын айтып атқандары, сөйлеп атқандары ол бір ғана Алла Таала тараптан келген вахи, хабар деп Аллах субхана тағала баса белгілеп кетті. Демек, Аллах субхана тағала өзі бізге хабар беріп атат. Ол мен жіберген пайғамбар ешқашан өзінің қалауысы менен, өзінің ойы менен бір нәрсені айта бербейді. Бары тең ошо вахи Аллах субхана тағаланың бұйрығы болғандықтан, Алла Таала тараптан келген хабар болғандықтан, ошонун баары силерге пайғамбарыбыз силерге жеткирип атат деп Алла Таала айтып атат. Аяттын мааниси ошону түшүндүрөт. Көрдүңүздөр, ошол себептен биз пайгамбарды ээрчип динди карманып атабыз. Анткени Аллах субхана тағала өзү Куранда мына бизге баяндап кетти. Бул пайгамбар эч качан жалган айтпайт. Өзүнүн каалоосу менен эч качан сүйлөбөйт. Баары тең биз айткандай болот, ошону гана жеткирет деп кетти. Демек, пайгамбарыбыз ишеничтүү. Эч бир нерсесинде шек жок. Ошондуктан биз ошол пайгамбарды ээрчип динди карматабыз. Анткени Аллах субхана тағала адамдарга өзүнүн мыйзамын кабар жеткириш үчүн сөзсүз түрдө элчи керек да. Ар бир адамга вахий кылбайт да. Ошо бир адамга пайгамбарларга вахий кылган, ошолор бардык башка адамдарга жеткирген. Анан пайгамбарлар ошол Аллах субхана тағала тапшырган аманатка бекем болушкан. Ошону так аткарышкан. Ошондуктан Аллах субхана тағала элдерге пайгамбарыңарды ээрчигиле деп ошол себептен буйрган. Ар бир пайгамбардын өз убагында ошол өзүнүн коомдору ээрчиш алар үчүн милдет болгон. Ошондой эле акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды да ээрчиш ар бир адам зат үчүн бул милдет, парыз болуп саналат. Ким баш тарткан болсо, демек ал динден баш тартып тозоктуу бет алган болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ыйык хадисинде айтып атат, Муслимде келген хадисинде. Бардык үммөтү бейишке кирет, бир гана баш тарткандар деди. Ошондо сахабалар сурашты, кимдер баш тарсат? О Алланын элчиси дегенде, мага кийин баш ийген болсо бейишке кирет, кийин мага баш ийбеген болсо, демек ал баш тартты деген. Ошондуктан ар бир бейишке барам деген адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиш керек. Демек, биздин пайгамбарыбыз эч качан өзүнүн ою менен бир нерсени айтып сүйлөй бербейт. Мына муну тастыктаганда башка аяттар бар. Ошолордун бири Аллах субхана тағала Кахф сүрөсүндө айтып атат: "Кул иннама ана башарун мислукум юха илайя аннама илахукум илаху вахид, фаман кана яржу лиқаа раббихи фальяъмал амалан салиха ва ла юшрик биибадати раббихи ахада." Мына бул жерде Аллах субхана тағала пайгамбарыбызга буйруп айтып атат. Айткын, ошо дааватты угуп аткан адамдарга айткын. Иннама ана башарун мислукум, мен силерге окшош эле адаммын деп. Демек, бул жерден биз жакшы пайда алып атабыз. Пайгамбарыбыз ошо адамдардын арасынан эле чыккан бир адам. Аллах субхана тағала ошо башка адамдардан айырмалап вахий жиберген. Ошонун айырмасы гана ушул. Болбосо биздин эле адамдардын арасынан чыккан эле бир адам болгон. Иннама ана башарун мислукум. Демек, бул жерде ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кул экенин, кадимкидей эле адам экенин билдирип Аллах субхана баса белгилеп айтып атат. Мен айткын, мен силерге окшош эле адаммын деп айткын дейт. Болгон эмне айырмачылыгы? Юха илайя. Мага вахий келет Алла Таала тараптан. Аннама илахукум илахун вахид. Эмне деп вахий келет? Мына силердин илахыңар, силер сыйына турган зат бул жалгыз илах. Өзү гана жалгыз, анын эч бир шериги жок. Илах деген сыйынылган затты айтат. Ошо Аллах субхана өзүн айтып атат бул жерде. Силердин илахыңар, силер сыйына турган зат Алла Таала жалгыз гана илах, анын эч бир шериги жок деп туруп айтып атат. Мунун натыйжасы. Демек, Аллах субхана тағала пайгамбарды жибергенде ал адам экенин баса белгилеп кетти, жана ошол адамга вахий келген. Аллах субхана тағаланын билдирген тарыныш үчүн эми деп атат. Ошо натыйжа. Фаман кана яржу лиқараб. Ким эми Аллах субхана тағалага жолугууну каалаган болсо, фальяъмал амалан салиханда жакшы амалдарды аткарсын деп атат. Жакшы амал бул Аллах субхана тағала буйрган бардык исламдагы милдет болгон буйруктар. Аллах субхана тағала анын элчиси бизден эмнени талап кылган болсо, ошонун баары тең жакшы амал. Жакшы амал кылгыла деп туруп, ошонун аркасынан айтып атат, "Ва ла юшрик биибадати рабби хада." Ошол жакшы амалдарды аткарганда, ибадаттарды аткарганда Аллах Таалага сыйынганыңарда, ага Аллах Таалага эч бир нерсени, эч бир махлукту шерик кылбагыла деп. Мына Аллах субхана тағала бизге кыскача кылып өзүнүн дининин мазмунун ушул аятка камтып айтып атат. Демек, ар бир адам Аллах субхана тағала түз сыйынып бардык жакшы амалдарда ага эч бир нерсени шерик кошпош керек. Мына ушуну жеткириш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга вахий келген да. Көрдүңүздөрбү? Мына бул дагы бир аят. Башка бир аятта Аллах субхана тағала айтып атат мына. Лaqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan
min anfusihim yatlu alayhim ayatihi ve yuzakkihim ve yu'allimuhumul kitaba wal hikma ve in kanu min qabl lafi dalalin mubin. Allah Taala айтады. Аллах Субхана Таала момындарға жақсылық қылды. Ошо жақсылығын айтып, Аллах Субхана Таала мына силерге момындай жақсылық қылып берді деп бізге хабарлап беріп атат. Кантип жақсылық қылды? Лақад манналлаху алал муъминина из баъса фихим расулан мин анфусихим. Ошол адамдардын өзлөрүнүн арасынан, ошол кездеги баягы арабтарды айтып атат Аллах Субхана Таала. Ошолордун арасынан, өзлөрүнүн арасынан бир пайгамбарды чыгарып берди деп атат. Ал башка жактан келген жок. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ошо кезде жашаган арабтар таанышчу, анын чынчыл экенин, анын жакшы адам экенин баары тең билишчү. Бул чоочун эле адам келип даават кыла калган жок. Баары тең тааныган билген адам келди деп атат. Мин анфусихим. Ошол адам келип эмне кылып атат? Ятлу алейхим аятихи. Пайгамбар болуп келип ошол адамдар үчүн Аллах Субхана Тааланын түшүргөн аяттарын окуп берип, айтып жеткирип атат. Ва юзаккихим, ошол адамдарды тазалап атат. Эмнеден тазалап атат? Ширктен, кафырлыктан тазалап атат, жаман адеп акылыктардан, жана ошондой эле күнөөнүн баардык түрлөрүнөн, жаман иштердин баарынан тазалап атат. Ошо жаман иштердин, күнөөлөрдүн эң жаманы эмне? Бул ширк менен кафырлык. Мына ошондон тазалады пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошентип пайгамбарыбыз ошо үммөтүнө келип, ушундай сыпат менен келип, аларды жакшы жолго баштап атат. Ва юзаккихим ва юаллимул китаба, жана аларга Куранды үйрөттү, жазганды үйрөттү. Вал хикма, жана өзүнүн сүннөтүн, осуяттарын үйрөттү. Ва ин кануна мин qabla fi dhalalin. Ошол адамдар ошо пайгамбар келгенге чейин дейт, алар ушундай адашууда, ачык айкын адашууда эле деп атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенге чейин адамзаттын баары тең адашууда болгон да, караңгылыкта болгон. Аллах Субхана Таала ошо пайгамбар жиберип, ошол адамдарды караңгылыктан жарыктыкка чыгарып, өзүнүн буйруктарын пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аркылуу ошол адамдарга жеткирди. Демек пайгамбарыбызды Аллах Субхана Таала мына ушундай сыпаттар менен жөнөткөн. Ал эч качан өзү эле келе калып эле оюна чыгарган нерселерди айткан эмес. Мына ошондуктан ушул нерсени биз жакшы баса белгилеп билип алышыбыз керек. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан нерсесинин баары тең эмне? Бул вахий, Аллах Таала тараптан гана келген кабар. Ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч бурмалабастан, өзгөртпөстөн так кылып бизге жеткирип берген. Мына ошол себептен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип атабыз. Аллах Таала мына башка аятта айтып атат: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Биз сени ошо ааламга ырайым, мээрим кылып жибердик деп атат. Мына көрдүңүздөрбү? Биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келиши бул аалам үчүн бул ырайым, бул мээримдүүлүк. Аллах Субхана Таала ошо пайгамбар аркылуу бизди караңгылыктан, тозоктун отунан куткарып жакшылыкка үндөп атат. Ошондуктан биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аалам үчүн мээрим болуп келген. Аллах Таала тараптан. Ошо мээримдүүлүктү түшүнүш үчүн, ошо чыныгы Аллах Субхана Тааланын ырайымына жетиш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Аллах Тааланын динин кармап, пайгамбарга башыйып, пайгамбар көрсөткөндөй дин менен жашашыбыз керек. Анан ушул аяттын мына уландысында айтып атат Аллах Таала: "Кул иннама юха илей." Айткын Мухаммад, иннама акыйкатта мага вахий келет деп айткан атат. Демек жана биз баштаган теманы бышыктап айтып атат бул аятта дагы. Эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн оюнан эч нерсени айтып сүйлөгөн эмес. Баары тең эмне? Вахий болгон. Ошону айтып атат Аллах Таала. Кул, айткын, иннама юха илей. Чындыгында акыйкатта мага вахий келет. Кандай вахий? Аннама илахукум илаху вахид. Силердин сыйына турган затыңар Аллах Таала бул жалгыз гана илах. Жалгыз сыйыныга татыктуу гана зат. Мунун эч бир шериги жок. Фахал антум муслимун. Эми силер мусулман болдуңарбы? Же болбосо мусулман болгула башый келеми? Ушуну билдиңер, уктуңар деп Аллах Субхана Таала айтып атат. Мына көрдүңүздөрбү? Биз ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип атабыз. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жолун карманып, динди кандай жеткирген болсо, ошол жол менен Аллах Таалага сыйынып атабыз. Анткени Аллах Субхана Таала мына өзү Куранда кабарлап кетти. Пайгамбардын сыпатын айтып кетти. Эч качан ал өзүнүн оюнан сүйлөбөйт. Баары тең вахий менен болот деди. Ааламга мээрим болуп келген, ырайым кылып Аллах Субхана Таала пайгамбар жибергенин муну да тактап билдик. Ошол себептен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчип атабыз. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башыйуу диндеги эң негизги нерсе. Ким пайгамбарды башый билген болсо, анда ал тозокко барат. Пайгамбарыбыздын осуятын билбеген болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын, хадистерин окубаган болсо, ал адам динди карманып Аллах Таалага сыйына албайт дагы. Аллах Тааланын өкүмдөрүн биле албайт дагы. Ошондуктан ушул нерсе өтө негиздүү. Ушул нерсеге биз чакырып атабыз. Мына азыркы убакытта ар кандай маалыматтар көбөйдү, чыны төгүнө аралашкан, ар кандай илимсиз адамдар же чала илимдүү адамдар көбөйүштү. Же болбосо ар кандай бир агымдар бар, ошо баары тең эле
дин исламды карманабыз, пайгамбарыбызды сүйөбүз, пайгамбарыбызды ээрчийбиз, дин менен жашайбыз, пайгамбарыбыздын сүннөтүн жашообузга киргизели, пайгамбарыбызды сүйүп жашайлы деп баары тең эле ушинтип айтышат. Бирок ошолорду айырмалап кимиси чын айтып атат, кимиси жалган айтып атат. Ошол адамдардын сүннөттү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн канчалык деңгээлде кармайт, бул практика жүзүндө, иш жүзүндө мына ошондон айырмаланышат. Көптөгөн адамдар тили менен эле айтып кое берет, бирок акыйкат келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн аткарышпайт. Иншалла мына ушулардын ушул айтылып аткан нерселерди далилдеп, кээ бир биздин жашообузда болуп аткан мисалдарды кийинки сабактарда иншалла өзүнчө кылып айтып беребиз. Мисалы кээ бир мисалдар бар. Адамдар ошол адашчы пайгамбарыбыздын жолу деп карманышат. Ал пайгамбарыбыздын жолу эмес. Аларга айтып жеткирсең башы ийишпейт. Мына ушундай мисалдар. Анын баарын убагында иншалла баягы түшүндүрүп айтканга аракет кылабыз, Аллах субхана таала мүмкүнчүлүк берген болсо. Эң негизгиси ушундай. Ким пайгамбарыбызды сүйөм, пайгамбарыбызды урматтайм, ошонун динин карманам деген болсо, ошону иш жүзүндө тастыктап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам осуятын, сүннөтүн өйдө коюп, өзүнүн акылынан өйдө коюп, өзүнүн устазынын, шейхинин жолунан, өзүнүн мазхабынын жолунан өйдө коюп ошону кармаган болсо, мына ошо чыныгы анан мусулман, чыныгы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн карманып аткан адам болот. Тили менен айтып, ошо иш жүзү менен тастыктап берген болсо, ошондо гана бул адам пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнө ээрчип атты деп биз ошондо ишене алабыз. Антпесе биз андай адамга ишене албайбыз. Мына ошондуктан биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн жакшылап билип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар экенине кантип ишенебиз, кантип ошону тастыктайбыз, кантип сүннөтүн карманабыз деп ушундай сабактарды өткөрүп атабыз колдон келишинче. Аллах субхана таала ошого берекесин берсин, алган илимибизди пайдалуу кылсын. Иншалла сабагыбыздын уландысы кийинки жумада болмокчу. Аллахумма салли ва саллим аля абдика ва расулика набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.